Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Биздин футбол күйөрмандары өзүңүздөр билгендей Kimde telefonda Akşam oldu canım Barыңыздарга дагы бир жолу салам, урматтуу мекендештер. Сиздерди азыр Кыргызстандан көрүп жаткан учуру. Салам айтпайсыздарбы? Мына Кыргызстан курама командасын колдоп келген жаштар бардыгы ушул Дубай шаарындагы Рашид стадионунун жанында чогулуп Кыргызстан курама командасын колдогону турат. Сиздердин да кабыл тилектериңиздер болсо кайрылсаңыздар болот. Биз азыр ушул көрөрмандарга суроо салып көрөлү дедик. Саламатсыздарбы? Сиз кайдан келдиңиз, аты жөнүңүздү айтып, анан Кыргызстан курама командасына Биз ушул бардык чогулган бир туугандар эле Дубайда иштейбиз. Баарыбыз буюрса өз курама командабызды колдогону келдик. Буюрса бул акыркы шанс. Өткөн оюндарга караганда Филиппин курама командасынан бир өтө күчтүүбүз. Буюрса жеңебиз. Кыргызстан алга. Сиз өзүңүз тааныштырып айтып койсоңуз. Мен Талантбекова Зарина, Бишкектен келдим, атайын ушу футболду көрүш үчүн. Кыргызстан курама командасына ийгилик каалайсыз? Конечно. Менин атым Жамболот. Дубайда мекендештер бүгүн Кыргызстан улуттук курама командасын колдоп коелук деп келдик. Бүгүн биз үчүн Кыргызстан улуттук курама командасы үчүн акыркы шанс. Бүгүн Филиппиндерди утуп, группадан чыгып, жеңишке жетебиз деген ишеничтебиз. Негизи айтсаңыз, эсеп кандай болот сиздин оюңуз? Эсеп менин оюмча 2-1 жеңебиз деп ойлоп атам, буюрса. 2-1 же 3-1 жеңебиз деп ойлоп атам. Буюрса 2-1 же 3-1 жеңебиз. Колдоп коштоп келдик. Жеңиш биз тарапта болобу, мекендештер? Дагы кабылчылар болсо, сиз өзүңүздүн аты жөнүңүздү айтып, анан бүгүнкү футболчуларга болгон кабыл тилегиңизди айтып койсоңуз болот. Кандайсыңар, саламатсыздарбы? Менин атым Мунара. Биз бүгүн досторубуз менен командабызга болушуп келдик. Жеңебиз. Маанайыңар анча көрүнбөйт го. Жок, биз бүгүн Кыргызстан менен Филиппин ойносор, жеңебиз. Жеңиш биз тарапта болот. Атайын даярдыкта келген турбайсызбы? Атайын даярдыкта келдим, мен флагым көргөзөм. Эсеп кандай болот деп ойлоп атасыз? Эсеп 3-1, 3-0 болушу мүмкүн. Биз тарапта болот албетте. Анда Кыргызстанга ийгилик каалайм. Саламатсыздарбы? Сиздерге бул жактан Кыргызстандан дагы салам айтып жатат. Азаттык радиосунун көрүүчүлөрү, сиздер дагы ошол өзүңүздөрдүн оюн алдындагы маанайыңыздар менен бөлүшүп койсоңуздар. Кандай болуп атат баары? Буюрса оюн алдында маана эң эле жакшы. Ишенем жеңиш чөнтөктө. 2-0, 3-1 жетет. Шанс болот, 3-үчү место менен чыгып кетсе, Кудай буйрса, көрүшөбүз плей-оффто дагы бир жолу. Жеңиш. Ура! Ура! Кыргызстан жеңет буйрса. Сиздин оюңуз боюнча эсеп кандай болот? Эми аны сразу айта албайсың, бирок 0 менен утуш керек да алардычы. Алар өткөзбөй. 3-0, 2-0, максимум 2-0 менен утуш керек болду. Голду өткөзбөй, анча дальше өтө албай калабыз. Филиппин курама командасынын деңгээлин кандай баалап жатасыздар? Ал деле оңой команда эмес. Кытай, Кореяларда ойнай албайт го дейм алар боюнча. Мен биринчи, экинчи оюндарда жүрдүм, алардын ойногон көрдүм. Катуу эле ойношот экен. Филиппиндер билесиздер, алар баскетбол ойноп жүргөн. Так что футболдон балким алар болчу. Кайсы оюнчуну колдогон турасыңар айрыкча Кыргызстан курама командасына? Азамат деген оюнчу жүрөт. Азамат ойноо өткөн тилекке каршы. Азамат колдоп командасын колдоп келиптир. Ошо Кыргызстан командасында ойногон бардык мекендештерди колдойбуз буюрса. Жеңишке жетет деп ишенебиз. Мекендештер дагы келишип атат. Биринчи, экинчи футболго караганда бул Дубайда болгон үчүн мекендештер көп келет деп ишенебиз. Ойлойбуз, көп келишип атат буюрса. Силерге Москвадан салам айтып жатат бул жакта. Алейкум салам. Дубайдан бизди көрүп жаткан бардык кыргыз мекендештерибизге ысык салам. Майрамбек Сыдыков деген Москвадан салам айтып жатыптыр. Алейкум салам, Майрамбек Сыдыков. Бизден да силерге ысык салам. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Hello Kyrgyzstan. Hello Kyrgyzstan. Hello Kyrgyzstan. Hello. Inshallah today you will win. Inshallah. Мына ушундай Кыргызстан курама командасына чет өлкөлүктөр дагы ийгилик каалап жатат. Негизи эле айтып кетсеңиз, Кыргызстан курама командасы колдоп калпак кийип келиптир.
командасы. Биринчиден кыргыз элиме салам жолдойбуз. Жалпы Дубайда жүргөн кыргыздардын баарынын атынан жана бүгүнкү Кыргызстандын атынан келип жаткан Кыргызстандын курама команда футболуна баарына биздин ийгилик тилейбиз. Албетте көптөгөн кыргыздар бул жерде колдоп келди. Кудайым буйруса ийгилик коштойт деп баарыбыз ошондой тилекте, ошондой ниетте келип отурабыз. Баарыбыз Кудайым буйруса. Маанайыңыз жакшы. Маанай аябай жакшы. Бул футбол мындайча айтканда тарыхта кала турган жана Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп жаткан бир футбол болгонуна байланыштуу. Баарыбызда толкундануулар аябай күч, баарыбызга ушу Кыргызстан курама командасына ийгилик тилейбиз. Чоң рахмат. Айтып кетсеңиз, эсеп кандай болот? Эми Кудайдын каалоосу, бирок бизден бир 3-0 болса деп ошондой тилекте жүрөбүз. Бул жакта Самат Кыргызбаев деген Кореядан силерге салам айтып жатат. Андан сырткары Индира Мелисова деген Норвегиядан салам айтып жатат. Силер дагы саламаттарыңарды айтып койсоңор болот. Саламатсыздар кыргыз элим. Ошо буюрса кыргыз элибиз Кыргызстан футболун колдойлу деп келдик. Дубайдагы кыргыздар. Ошо Кудай буюрса жеңиш биз тарапта болсун. Жеңиш биз тарапта болот деп ойлойбуз. Бул жакта Киевден дагы, Братиславиядан дагы салам айтып атышат. Силер дагы саламыңарды жолдоп койсоңор болот. Аваз Базаров анан Байгазы Курманбаев деген Бардык мекендештерибизге, бизди көрүп жаткан бардык ысык салам. Москвадагы, Кыргызстанга, Кореяга, Кытайга, бардык жер жүзүндө жүргөн мекендештерибизге ысык салам. Буюрса жеңиш биз тарапта болот деп ишенебиз. Бул жакта Дубай шаарынын полисмендери коопсуздукту карап жүргөн учуру аттары менен стадиондун айланасындагы бул жерде кыргызстандык курма командасынын колдоочулары келген. Бул жерде курма командасынын күйөрмандары давайте. Бул жерде мына Азамат Байматов курма команданы колдоо үчүн келген. Бул жерде атайын барабандары менен Кыргызстан курма командасы даяр турат. Азамат Байматов. Kırgızistan! 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 Азамат Байматов өзү Кыргызстан курма командасы колдоп жаткан. Бул жерде курма командасынын оюнчулары чогулган. Бул жерде Кыргызстан курма командасынын эң башкы оюнчусу, барабанчысы келген. Саламатсызбы, Азаттыктан болобуз. Сизди Кыргызстандан, Якутиядан, негизи эле дүйнөнүн бардык мамлекеттеринен салам айтып атат. Бүгүнкү маанайыңыз жөнүндө айтып кетсеңиз. Сонун буюрса утабыз бүгүн. Бүгүн утабыз буюрса, ошол үчүн келдик. Атайын Кыргызстандан келдиңиз. Атайын келдик ушул оюнга деп. Маанайыңыздар кандай негизи эле? Сонун баары жакшы. Эсеп кандай болот деп ойлоп атасыздар? 3-0 керек бизге, 3-0. Буюрса 3-0 болсо дальше кетебиз. Дальше калабыз ушул жакта. Барабаныңыз менен атайын ала келиңизби? Атайын алып, биздин курама команданы киши колдоп коюш керек да. Биз колдогондо ким колдойт? Бул жерде секьюрити келип, Кыргызстан курама командасынын ойногого барабан чирккенге болбойт деп четке чыгарып жаткан учуру. Gökdelek! Kırgızistan'dan gol gerek! Akderek! Gökdelek! Kırgızistan!
балдар. Бул жакта дагы кыргызстандыктар келип жаткан учуру. Ким уралат бул? Жакшы уралат. Сиздер дагы салам айтып барыңыздар, оюн эсеби канча менен бүтөрүн, ким жеңерин айтсаңыздар болот. Эгер туура тапкан, эң биринчи туура тапкан адам менен сөзсүздө белек алат. Сизерге Дубайдан белек алам, андыктан өз ставкаңыздарды кылыңыздар. Ким жеңе турганын билебиз. Азыр бул жерде Дубайда жашап иштеген кыргыз жаштары оюнга дарынткан. Азамат Байматов Азаттыктан салам айтып жатат бардыгы. Негизи эле маанайлар кандай? Маанай жакшы. Аябай кубанычтабыз ошо бул жердеги мекендештер келип, бүгүнкү эң маанилүү оюнда бизди колдоп, буюрса күч биримдикте дегендей бүгүн буюрса жеңиш биздин тарапта болот деп ойлойбуз. Ишенебиз балдарга. Чоң рахмат. Ана баарына ийгилик каалайбыз. Бул жакта дагы Кыргызстандын желегин көтөрүп Кыргызстан алга. Алга Кыргызстан. Аны эсе. Мына бул жакта ушул Кыргызстанды колдоп келген жаштар, абдан көрөрмандар, калпак кийген, өзгөчө маанай стадиондун айланасында баары ушул оюнду күтүп жаткан учуру. Ал эми оюн Бишкек убактысы боюнча 19:30 башталмакчы. Бул Кыргызстан құрама командасынын тайпалык баскычтагы акыркы оюну. Александр Кристинин башкармаштыруучу ушул оюнда биз жеңишке жетсек, кийинки баскычка чыгууга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар деп айткан. Андыктан буга сөзсүз ишенебиз, күтөбүз. Кыргызстан құрама командасы жеңишке жетип, кийинки баскычка өз тарыхында алгачкы ирет кийинки баскычка чыгат деп үмүттөнөбүз. Ал эми оюнчулар дагы маанайы жакшы экенин құрама команданын оюнчусу Фархат Мусабеков кечээкү маалымат жыйында билдирген болчу. Оюндун башталарына азыр бир канча убакыттар бар. Дубай шаарында аба ырайы абдан сонун, көрүүчүлөрдүн маанайы да сонун. Көпчүлүгү ушул Кыргызстан құрама командасы жеңишке жетерин айтып жатышат. Азамат Байматов жаракатына байланыштуу ушул Азия кубогунда Кыргызстан құрама командасына жардам бере албай калды, бирок күйөрмөн катары келип өз колдоосун көрсөтүп жаткан учуру. Бул жерде атайын желектерин даярдап алган оюнчулар бар. Азыр бирөөсү менен баяк кылсам. Саламатсызбы агай? Кыргызстандан келдиңизби? Биз Азаттыктан салам айтабыз. Бир гана Кыргызстандан эмес, сизди Москва, башка дүйнөнүн башка Европадан көрүп жатат. Негизи эле маанайыңыз кандай оюн алдындагы? Ошолор жөнүндө айтып кетсеңиз болот. Маанай жакшы, утуш керек. Канча эсеп канча болот деп ойлоп атасыз? 2-0 болот го. Биздикине пользу. Дагы кайсы оюнчуларды утат, кайсы оюнчулар жакшы ойнойт деп жатасыз? Кечин. Эмне нужно? Кайсы оюнчулардын майданга чыгышын каалайсыз? Татыктуулар чыгыш керек. Татыктуулар чыгыш керек. Чоң рахмат. Анда оюндан кийин жолугушабыз сиз менен. Бул жерде айта кетелим, Дубай шаарында Азия кубогу, континенталдык кубок өтүп жатканы менен бир гана стадиондун айланасында гана ушул футбол майрамын, футбол шаңын көрүүгө болот. Ал эми Дубайдын башка жерлеринде мындай өзгөчө футбол шаңын көрүүгө такыр мүмкүн эмес. Биз эмне үчүн мындай деген суроо болгондо, бул жөн гана политикалык суроолор алга жооп бере албайбыз деп коюшту. Бирок ошентсе дагы футболдун айланасындагы маанайы, жакшы маанайы канча дагы баарынын көңүлүн кубантат. Анда балдар баарыңар бир чогулуп ушул Кыргызстанды колдоп, анан кийин каалоо айтып койсоңор, андан кийин биз силер менен стадиондо жолуксак, Кегида. Мекендештер, баарыңар келип бул жака. Калбаттан айтып, бул жака чогула калайлык.
Barus kıran mekendekler. Gelgile. Gelgile. Mekendekler. Beka. Sake beratam. Beka turaylık. Sake beratam. Бул жерде Кыргызстан курама командасын колдоп келген өзгөчө көрмандардын бири бар экен. Biz bugün Sake berataga bir söz berip biz de baykayız. Sana olacağım. Бүгін решающий матч бұйырса, эмки этапқа өтөбүзбү өтпөйбүзбү. Кудай буюрса баарыбыз келдик Дубайдан, Кыргызстанды колдоп. Жолдо келе аткандар да бар. Кыргызстандар көп биякта. Siz өзгөчө досуңуз менен келген окшойсуз, досуңуз жөнүндө айтып кетсеңиз. Аялым менен. Буюрса өтөбүз. Кыргызстан! Алга! Kalemese Kırgızlar bugün birciğiz bizde oğlum. Bizden ısır salamet. Çiftlerimde kişiler akıllı Allah'cığım da Arap duruyor seni. Бул жерде аябай мен түз эсеп турганына байланыштуу көпчүлүгү тартынып туралып жаткан учуру. Ошондо дагы Bizden ısır salam. Buyursa Kırgızstan жеңишке жетет деп ишенебиз. Мекендештер келип атат, баарыбыз чогулуп бир жерге отурабыз атабыз буюрса. Бул жактан дагы биздин эжекебиз келгенде ошол эжекебизден дагы бир боюн угуп койсоңор. Бул эжекебизден. саламатсызбы? Бүгүнкү футбол оюнуна даярдыгыңыз кандай негизи көрман катары? Буюрса абдан сонун. Буюрса Филиппинди 2-0 биз Кыргызстан алга. Чоң рахмат. Бул жерде мына Азамат Байматов менен сүрөткө түшүп жаткан учуру. Жада калса футболчулардын кыздары дагы колдоо үчүн келген. Азыр саламатсызбы? Хорошо, все хорошо. Биз Азаттыктанбыз. Сизди түз эфирде көрүп жатат. Из Кыргызстана. Это дочка нашего знаменитого футболиста Даниэля Тега и его жена Элиджа. Как ваше настроение? Как ваш настрой на матч? Все, настроение супер. Мы надеемся только на победу. Я думаю, Кыргызстан сегодня выиграет. Мы будем праздновать это. Дай бог, Кыргызстан выйдет сегодня с победой. Спасибо большое. Удачи вам. Мына ушундай мен эми тилекке каршы стадионго кирүүмө байланыштуу сиздер менен кийин футбол бүткөндөн кийин кайрадан түз эфир кылганга аракеттенем. Азыр Айтып коюңуз. баарыңыздар бир чогулуп Кыргызстан курама командасын колдоп коесуздарбы? Keyle mekendekler. Barus çogulup yaka bir salam aytып mekendekler. Keyle çogulup. Keyle bolacak. Keyle ana. Mekendekler. Size çogulup koyup keyle. Ana. Ne deymiz? Ne de salam aytабыз. Kırgızstan alga dep 3 jol bakıp koygan ha. 1 2 3 Kırgızstan alga! 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 Dubai'da mekendeklerden ысык салам. Buyursa kişide enerjiya kalsın futbolga. Анда баарыңарды футболдон кийин дал ушул жерден күтөбүз. Өз маанайыңар менен бөлүшөсүңөр деп үмүт кылабыз. Görüşürüz. Салам алейкум баарыңарга. Оюнда ийгилик каалайбыз баарыңызга. Ийгилик болсун. Сиздер менен оюн бүткөндөн кийин